Ассаламу алейкум, кутман күн жалпыңыздарга. Бүгүн кайрадан Нургүл Ташматова бизде конокто. Кош келипсиң. Саламатсызбы? Бүгүн сиздерге жогорку кан басым оорусу, жалпы айтып жүргөндөй давление оорусу тууралуу маек курганы аракет кылмакчыбыз. Демек, алгачкы суроо ушул давление диагнозу кандайча коюлат? Эми биз кан басым деп айтабыз. Эми өзү мындай тирүү адамда өзү кан басым болот, бирок анын нормалары болот. Ооба. Оптимальный деп коебуз. Оптимальный кан басым бул 120-80 мм ртутного столба деп эсептейбиз. Эгерде ошол 140-90го чейинки давленияны биз ушул норманын пределинде деп айтабыз. Эсептейбиз. Ооба, 140тан андан кийин бул жагы 90дон ашканына биз уже давление деп коюлат. Жакшы. Демек, ошол давлениянын өлчөгөндө эле ашыкча чыкты, ушул диагноз коюла берет. Эми бунун давлениянын өлчөгөнүн өзүнүн дагы эмелери, шарттары болуш керек. Мисалы, басып келген эле пациенттин сразу отургуза калып давлениясын өлчөбөйбүз. Мисалы, ал жок дегенде бир 15 мүнөт, 10 мүнөттө эс алыш керек. Ага чейин бир жарым саат алдын сигарет чекпеген болуш керек ал пациент. Спирт ичимдиктерин, кофе, жанагындай крепкий чайларды мисалы жарым саат алдын ичпеген болуш керек. Жанагы энергетиктерди ичпеген болуш керек. Ушул шартта текшерилгенде ашыкча чыкса коюлат. Эми биринчи келип текшергенде өзү любой эле визит поликлиникага же бир ушундай учрежденияларга келгенде башка жалоптарына карабай биз давленияны өлчөйбүз. Ошол давление өлчөгөндө мисалы бийигирээк чыккан болсо, экинчи колун өлчөйбүз. Анан 2 жолу өлчөшүбүз керек. Ортосунда бир 2 мүнөт минимум перерыв болуш керек. Анан экинчисинде дагы бир аз мындай спорный болуп аткан болсо, үчүнчү жолу дагы өлчөйбүз. Анан ошол 3 өлчөгөндүн ортосундагы средний показательди биз алабыз да, анан ошого карап биз жазабыз. Эгерде ошодон эме бийигирээк болуп аткан болсо, да, биз уже дополнительно анализдерге жөнөтөбүз, предварительно биз уже эме коюп турабыз. Коюп турабыз, Эми кайсы топтогу адамдар көбүрөөк давление болушат? Эми биринчи эле биз давленияны дагы баягы мындай биринчи, вторичный, первичный, вторичный деп коебуз. Эми биринчи болсо уже сразу эле давлениядан башталат. Гипертониялык оору деп коебуз. Эми биз гипертоническая болезнь деп. Жаш өткөн сайын өзү давление, кан басым бир аз көтөрүлөт. Салмак, ашыкча салмак бар адамдарда да давление көтөрүлөт. Ошол топтогулар көбүрөөк. Сахарный диабети бар болгон болсо, анан эгерде бөйрөк жактан дагы бир кандайдыр бир көйгөйлөр болуп атса дагы ошол жактан дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Демек, түшүнүктүү, өтө сонун жооп болду. Давлениянын дарылары көпкө чечилет да, боорго зыян тийиши мүмкүнбү? Эми өзүнүн бул давлениянын дарысы мындай да, пожизненно ичилет да, өмүр бою ичет. Адам давление коюлган пациент канча өмүр жашаса ошонун баарын ичиш керек. Анан кичине ичип туруп өзү самостоятельно отмен кылган болбойт. Эми бир аз изменение бериши мүмкүн, бирок кандай деле мындай токсичный эмес. Токсик зыян болбойт да, себеби ойлошуп эмесин окушат да. Ооба, эми любой эле дары же боору менен же бөйрөк менен чыгат да, бир аз эмеси болот, бирок мен боорума таасир этет деп давлениянын дарысын ичпей койсо, давлениясы көтөрүлүп, гипертониялык криз болуп туруп, ал инсульт болуп, наоборот, эртерээк кетип калышы мүмкүн, мисалычы. Демек, иче бериш керек деген. Ооба, иче бериш керек. Эми тромбопол давленияны түшүрөтчү? Тромбопол бул канды суюлтуп берет да, канды суюлтат. Баягы давление, кан басым көтөрүлгөндө бир аз кан коюланышы мүмкүн да. Кан коюланып туруп, тромб болуп, анан ал бир жерге барып бир кан тамырга тосуп калбаш үчүн биз ошол кан суюлтуучу дарыны кошобуз. Ошон үчүн бул ошо кан суюлткан дарыны дагы биз ошол гипертониялык ооруда ошол группа болуп кошулат да. Бул гипертониялык ооруда өзү бир эле дары ичилбейт да, бир 3-4 группа дары кошолот. Бир ичкенде 3-төн 4төн дары ичишет. Жок дегенде 2 дары. Ооба, жок дегенде 2 дары, ооба. Бул канды суюлтат. Анан эме да, давлениясы барлар эми тапшырышы керек болгон кандын анализдери барбы? Эми биринчи эле общий анализ кровь тапшыртабыз. Баягы кан коюланып кетпегенин билиш үчүн гемоглобин мисалы көп чыгышы мүмкүн. Ошо кан коюланды деген белгиси болушу мүмкүн ал дагы. Анан эми бөйрөккө дагы бир аз таасири болбош үчүн
почечный тест тапшыртабыз. Анан баягы ПЦ-МНО дегендер бар. Кан канчалык эме экен, коагулограмма деп коебуз. Ошону тапшыртабыз. Ооба. Жанагы эмен дагы, холестеринди дагы. Ооба, холестерин, ооба, унутуп кеттирмин. Ооба, липидный спектр деп коебуз. Холестеринди дагы ооба тапшыртабыз. Сөзсүз. Эми давление өзү кандай себептен улам көтөрүлүшү мүмкүн? Мисалы давлениясы бар адамдын, бирок дарысын ичип жакшы жүрөт, бирок кандай себеп болуп көтөрүлүп кетиши мүмкүн? Давлениясы гипертониялык оорусу бар адам дарыларын ичип жүрөт, бирок ошол резкий криз деп коебуз да, эми аз убакыттын ичинде көп болуп көтөрүлүп кеткени. Бул биринчи эле себеби самостоятельная отмена препаратов деп коебуз. Өз алдынча баягы ичкен дарыларын токтотуп коет да. Ошодон болушу мүмкүн. Эгерде андан болбосо бир кандайдыр психоэмоционалдык стресстен болушу мүмкүн. И көбүнчө ушул эки эмеден болот. Эки фактордон. Адамдар азыр өзгөчө көңүл бурган нерсе бул диетада. Эмне оорубосо эле диета деген сөз кулагына чалынса эле дароо эле кордоп отура алат да. Ушул канчалык туура, өзү кандай нерселер жегенге болбойт? Өзү биринчи эле кезекте биз тузду азайтабыз. Суткасына 5 граммдан ашырбаш керек. Туз деген баягы өзүнүн артынан сууну тартып алат да, ошол баягы жанындагы клеткадагы суулардын баарын тартып алып туруп, кан тамырга жидкость көп кирет да, суюктук. Объем циркулирующей крови деп коса, бизде айланып жүргөн кандын объему көтөрүлүп туруп, анан давление көтөрүлө берет. Ошон үчүн биз биринчи кезекте туз менен суюктукту өтө ашыкча ичирбей ошону эме кылабыз. Чектейбиз. Андан кийинкиси ошол майлар, баягы животный жиры деп коебуз го, мына койдундай жаныбарлардын майларын, мисалы ошолорду чектейбиз. Ооба. Жегенге болбойт, Жакшы. Жашка карап давление көтөрүлөбү? Ооба, көтөрүлөт. Жаш өткөн сайын бир аз көтөрүлөт давление. Бир аз айырма бар, Айырма болот. Меники 140 норма деген туура эле болот экен анда. Эми 140 норма деп биз эмелерди айтышыбыз мүмкүн. Мисалы инсульт болгон пациенттер бар да, инсульттан кийинки пациенттерди мисалы 140тан түшүрбөй жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Наоборот ба? Ооба. Алар баягы андан дагы түшүп кеткен болсо, повторный дагы инсульт болуп калган коркунуч бар. Анан башка давлениясы бар, гипертониялык оорусу бар пациенттердин биз даже диагнозуна жазбайбыз. Целевой уровень 120-80 депчи. Биз ошол любой гипертониялык оорусу бар пациентти ошол 120-80ге алып келгенге биз аракет кылышыбыз керек. Келиш керек, Ооба, ошого келиш керек. Оптимальный. Давление эмнеси менен коркунучтуу? Давление кан басым көтөрүлөт дагы, давлениянын гипертониялык оорунун жана кабылдоосу, осложнениясы гипертонический криз да. Ал аз убакыттын ичинде резко өйдө көтөрүлүп кетет дагы. Ошол көтөрүлгөн моментте бир жерде кан тамыр жарылып, мисалы мээдеби, ошол инсультка алып келиш, геморрагический инсульт деп коебуз, ошол коркунучу бар. Бул эми ар бир адам боло бербейт да, бирок ыктымалдуулук бар да. Ооба, бул ошондой болушу мүмкүн деген осложнение да, ооба. Эми бул жөн эле кошумча суроо, эмнеге эркектер азыраак жашайт, сенин оюң? Эми өзү мына кан басымы жогору болгон эме өзү эркектер көбүрөөк ооруйт. Көбүрөөк эркектер ушу менен оорушат. Гипертониялык ооруларда өзү группа риска деп коебуз да, возраст, наследственность деп коебуз, генетика жактан, анан ошол жыныс да, эркектер ошол группа рискага киришет. Ооба. Мүмкүн ошондон дагы азыраак жашайттыр. Бул да эми статистикалык деле суроо эмес. Кезекте суроо, аялдар эмне үчүн көп укташат, сенин оюңча? Эми мүмкүн аялдарда баягы кандагы микроэлементтер дагы азыраак болоттур эркектерге караганда. Ошону сенин дейсиңби? Ооба, ошодон болушу мүмкүн. Давление көтөрүлсө баш ооруйбу? Кээ бирлеринки башы ооруйт, кээ бирлери эч нерсени сезбейт. Мисалы 200-гө көтөрүлсө дагы башыңыз оорутабы, көңүңүз айланатабы, эмне болуп атасыз десең, жапжашынакаймын дей берет. Кээ бирлери сезбейт, кээ бирлери сезет. Демек бул баш ооруу мындай давление канчалык эле байланыштыра бербешибиз керек экен да. Бирок башым оорутат дегенде биз биринчи кезекте давленияны ойлойбуз өзүчү. Ооба, анан сөзсүз көрөбүз. Ошого карата анан эгерде давлениясы нормально чыккан болсо, анан уже кийинки чараны көрөбүз. Бисопролол деген таблетка бар го. Ошол давленияны түшүрөт, түшүрбөйбү? Ооба, ал деле давленияны түшүргөн препараттардын группасына кирет. Ооба, эмени пульсту дагы түшүрөт и ошол гипотензивный эффекти дагы бар. Кофе давленияны көтөрөбү? Ооба, бир аз көтөрөт. Ооба. Чайчы? Чай эми андай деле
көтөрө бербейт, ооба. Стресстен давление көтөрүлөт. Көтөрүлөт, ооба. Стресстен айрыкча көтөрүлөт. Демек стресс болбош керек экен да. Ооба. Стресс болбош үчүн эмне кылыш керек дейт элем мисалы? Эми азыр өзү биздин жашообуз бүтүндөй стресс да. Ооба, жумушубуз деле стресс, көчөгө чыксак деле стресс, үйгө барсак деле стресс. Бирок ошол стрессти дагы мындай баягы расслабить этип, стрессти чыгарып, мындай эс алышыбыз керек. Жакшы. Спиртнойлор көтөрөбү давлениени? Ооба, бир аз көтөрүшү мүмкүн. Эмечи? Чылымчы? Чылым дагы көтөрөт. Эмне дегенде бул жүрөктүн согушун тездетип туруп, анан кан тамырлардын стенкаларын дагы бузушу мүмкүн, кан тамырлардын ичкертүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн чеккен адамдар дагы ушул давление болуп калуу группа рискага киришет. Акыркы суроо болсун, ушул давлениясы бар адамдарга бир кандай бир 3 бир сунушту айтат элең? Эми биринчи кезекте биз ошол жазылган дарыларды үзбөй ичүүнү сунуштайбыз. Давленияны көзөмөлдөп турууну сунуштайбыз. Эми 3төн ашыгыраак болуп кетет экен. Кийинкиси диетаны айтабыз. Диета стол номер 10 деп коебуз. Эми аны ачса эле бар оңой эле. Ошол анан эң эмеси физикалык активдүүлүк. Жумасына 150 мүнөттөн кем эмес физикалык кыймыл кылыш керек. 2,5 сааттан ашык басыш керек экен да. Ооба, бир минимум бир 1 саат, жарым саат басыш керек, ооба. Жакшы. Абдан сонун жооптор болду. Чындыгында мен өзүм күтпөгөн маалыматтарга мындай дуушар болдум. Ыраазычылык билдирем. Буюрса дагы подкасттарды уюштурабыз.